Салам достор, назарыңыздарда алтын факт берүүсү. Бүгүн сиздер менен өзгөчө адамдардагы эң мыкты фактлар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Эмне себептен деңиз оорусу деп аталат? Деңиз оорусу аты айтып жаткандай эле деңизге саякатка чыкканда кармайт эмеспи? Бул вестибулярдык аппараттын рецепторлоруна таандык. Бул рецепторлор дене кыймылынын өзгөрүүлөрүн мээге сигнал кылып жиберет эмеспи? Мисалы, адам кемеге түшкөндө, же болбосо поезддин вагонунда кетип бара жатканда чайкалуусунан горизонтту көрбөй калган кезде вестибулярдык аппарат менен көздүн ортосунда нерв системасынан келип чыгат. Бул өзгөчө катуу ылдамдыкта же болбосо катуу чайкалууда байкалат. Деңиз оорусунун эң алгачкы синдромдору бул куску келүү жана жүрөк айлануу. Эркектерге караганда айымдар деңиз оорусу менен көбүрөөк жабыркашат. Жана ошондой эле 2 жаштан 12 жашка чейинки өспүрүмдөр дагы көп кабылышат экен. Мындан сырткары көп жылдан бери кызмат кылып жүргөн моряктар дагы деңиз оорусуна чалдыгат экен. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, деңиз оорусуна чалдыккан киши эч убакта алкоголь ичимдиктерин сунушталбайт. Бул тескерисинче анын активдүүлүгүн 2 эсе жогорулатып, адамды өзгөчө мас кылышы мүмкүн. Андыктан сиз деңизге саякатка чыкканда бул ичимдиктерден сак болуңуз демекчибиз. Дене температурасынын жогорулашы эмне үчүн дененин автоматтык реакциясы болуп саналат? Вируска же инфекцияга кабылганда дененин айрым клеткалары гипоталамуска бул жөнүндө кабар берет. Андан кийин гипоталамус вирустун көбөйүшүнө тоскоол болуу же болбосо башка зат менен күрөшүүгө жооптуу клеткаларды, тактап айтканда лейкоциттерди жандандырат. Лейкоциттерди стимулдаштыруу үчүн бул организмдеги температураны көтөрөт эмеспи? Бул учурда антителалар активдүү иштеп, организм ысып, андагы керексиз заттар тер менен жана заара менен сыртка чыгарылат. Муну ошентип биздин организм ушундай температура менен жооп берет экен. Эмнеге уйку канбай аз болуп калса, организм үчүн зыян? Уйку бул организмдин бирден бир коргоочусу жана сакчысы болуп эсептелет. Адамдын биологиялык сааты боюнча 7-8 саат уктоо бул адам үчүн норма. Уйкунун аздыгы же болбосо ар дайым чала уйку бул жүрөк ооруларына, ашыкча семирүүгө, кант диабетине жана инфекциялык оорулардын өнүгүшүнө алып келет экен. Уйку учурунда дене клеткалары эс алып, катуу уйку фазасында көптөгөн нерв клеткалары өз калыбына келип, кийинки күнгө даяр болушат. Мына ошол учурда иммундук клеткалар экиге бөлүнүп, көбөйүп, жана ошондой эле адамга керектүү гормондор өз нормасы менен чыга баштайт. Ал эми уйкусуз жүргөн кезде ошол клеткалар өлүп, азайып, гормондор нормасы менен чыкпай, адам көп нерседен жетишсиз болот. Мунун баардыгы угуу, көрүү жана кабыл алуу системаларына терс таасирин тийгизет. Мына ошол кезде тегеректеги адамдардын баардыгы сизге душмандардай көрүнүп калышы мүмкүн. Жөнөкөй эле суроолор сиз үчүн агрессивдүү болуп көрүнө берет. Окумуштуулар келемиштер жана чычкандарга изилдөө кылып, аларды 12 суткадан ашык уктатпай койгон. 12 суткадан ашкан келемиштер четинен өлө башташкан. Булардын баардыгы ичеги карындардын инфекциясынан улам өлүмгө дуушар болушкан. Мына ошентип адам баласы уктап, ичиндеги керектүү бактериялардын армиясын көбөйтүп, кийинки суткага адамдын организмин жөнгө салууга даяр болушат. 24 сааттан ашык уктабаган адам көп суроолорду өзүнө терс кабыл ала берет. Жада калса күлкүлүү анекдот, эң мыкты комедиялар булар үчүн кызыксыз болуп калат. Андыктан баардыгыңыздар уйкунун фазаларын нормасы менен аткарып уктаңыздар. Эмне себептен суудан кийин манжалардын териси бырышып калат? Бул дененин ашыкча сууга болгон реакциясы. Бул организмдин суу, суюк, тайгак нерселерге жууп кайтарышы. Эволюциялык жол менен суудан кийин колдун бырышышы бул жылмакай таштарга же болбосо аскаларга жармашып чыгып кеткенге ылайыкташылган экен. Андыктан суудан кийин колуңуздар бырышса, бул кадыресе көрүнүш экен. Эмнеге манжаларды кытыратуу зыян эмес? Көбүнчө адамдардын адатына айланган манжалардын фокусу бул сөөктөрдүн ортосундагы аба шарикчелерин кандайдыр бир басым менен жарылуусу. Бул албетте зыян дешиңер мүмкүн, бирок андай эмес. Себеп дегенде 15-20 мүнөттөн кийин кайра аба шарчылары калыбына келет. Бул эч кандай артрит же сөөк ооруларына алып келбейт. Бул жүздөгөн жылдар бою адам баласы менен бирге келаткан көрүнүш. Ал эми моюнду кытыратуу бул коркунуч алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде омурткалардын арасындагы крыжа алып келиши мүмкүн. Андыктан моюнуңуздарды сактаңыздар. Эмнеге өзүңдү кытыглаганда дене кытыгланбайт? Кытыгы теридеги тиүү рецепторлорунун кыжырдануусунан улам келип чыгат.
Алардын сезгичтиги жүлүн жана мээ тарабынан башкарылат. Эгер дүлүктүрүүчү кытыгы сиздин денеңиздин башка жеринен башка бирөөнүн органы, башка бирөөнүн колу аркылуу келип чыкса, анда мээнин рецепторлору дүлүктүрүүнү күчөтөт. Бул убакта мээнин рецепторлору дүлүктүрүүгө жооп берип, организмди кытыгылоого жол бербей, качып же коргонууга алып келет. А эгерде адам өзүн өзү кытыкласа, анда өздүк сигналдар бул мээге сигналды төмөнүрөөк кылып берет. Эмне үчүн тамак жеп бүткөндөн кийин уктагыңыз келет? Себеби тамактангандан кийин кандагы глюкозанын басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Глюкозанын жогорку деңгээли борбордук орексин жана гипорекрин нейрондордун диетикалык аминокислоталардын активдешүүсүн басат. Бул активдүүлүк биздеги денени бир күн бою активдүү алып жүргөнгө алып барат. Орексиндин активдүүлүгү түшсө, анда организм шалдырап уйку сурайт. Муну адат кылбаш керек. Себеп дегенде тамак ичкенден кийин уктаса, ич-карын ооруларына алып келиши мүмкүн. Качан гана глюкоза менен кан аралашып стабилдүү болуп калган кезде гана уйку ачылып кетет. Муну ошондуктан адам тамак ичкенден кийин шалдырап уйкусу келет экен. Рудимент деген эмне? Жөнөкөй тил менен айтканда, рудимент адам эволюциясындагы өзүнүн муктаждыгын жоготкон орган. Ушул күнгө чейин илимпоздор ошол рудименттердин так жообун эч ким таба элек. Биздеги рудименттер сокур ичеги, денедеги түктөр жана ошондой эле чычаң болуп эсептелет. Чычаң бул биздин качандыр бир кезде куйруктуу экенибиздин белгиси. Ал эми сокур ичеги бул өспөй калган ичеги карындын бир бөлүгү. Ал эми денедеги майда жүндөр биз мурда түктүү экенибиздин калган рудименттер. Эмне үчүн физикалык кыймыл мээнин көлөмүн көбөйтүшү мүмкүн? Физикалык активдүүлүк, чуркоо, сууда сүзүү жана бийлөө бул эс тутумга жана муздакка жооп берген мээдеги эң негизги активдүүлүктү жогорулатат. Жооп берген мээнин негизги борбордук бөлүгүндөгү боз заттын көбөйүшүнө алып келет. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча физикалык көнүгүүлөр мээнин активдүүлүгүн көбөйтүп, Альцгеймер оорусун алдын алат. Андыктан баардыгыңыздар эртең менен эрте физикалык көнүгүүлөрдү жасаңыздар. Физикалык активдүүлүк мээнин активдүүлүгүнө барабар экен. Назарыңыздарда алтын факт берүүсү болду. Баса, эмне үчүн бал эч убакта бузулбайт? Эгерде сиз билсеңиз, анда астына комментарий калтырыңыз. Эгерде билбесеңиз, кийинки көрсөтүүбүздү көрүңүздөр. Сиздер менен алтын факт берүүсү болду. Эмкиде жолугушканча сак саламат болуңуздар.